Менин өлкөм, өлкөлөрдүн сулуусу, заманыбыз замандардын улуусу. Менин өлкөм, коммунизм куруучу, тынчтык үчүн тирек болуп туруучу. Көрсөтүүбүздүн каарманы кыргыз ССРнин эмгек сиңирген артисти, табиятынан өзгөчө жаралган талант, төкмө акын Токтосун Тыныбеков. Эмесе сөз башынан болсун. Токтосун Тыныбеков 1927-жылы Жалал Абад облусундагы Аксы районунда Тегене айылында туулган. 1942-жылы 7-классты бүтүрүп, Караганды шаарындагы ФЗО мектебине кирет. Кырчын кезинде шахтада иштеп, таш көмүр казып, майдандагыларга жардам берет. Ал жакта тоо кен мастери, участканын башчысынын жардамчысы болуп иштейт. Өздүк библиотекасын карап отуруп карасам, түркмөнчө китептер бар экен, түркмөнчө бир акын белек кылып бериптир. Бул эмне жөнүндө экенсем, баягы жазылган ырлар. Анан да бир китепти ачып карасам, казакча экен, ал повесть деп жазылыптыр. Повесть деп ары карап, бери карап эле тилди кандай болду экен деп тилге кызыгып эле ар жагын ачып карасам, Тыныбеков деп турат. Анан бул кандай Тыныбеков? Бул повесть казак жазуучусу тиги Тыныбеков деп жазган кандай экен десем, окусам чын эле жана Карагандыга барып 17 жашында Караганды шахтасында иштеген жөнүндө повесть жазыптыр да. Баягы шахтада 16 саат иштешчү экен. 16 саат шахтанын астында дейт, свет жарык түшпөйт дейт. Караңгы көрүнүп турат экен, бирок алар биринин үнүн, бирин-бири только үнү менен таанычу экен. Ана ошол жерде байкем баягы бир аз 5 мүнөттүк тыныгы болуп калса, тиги ырдап бергени тиги Токтосундун үнү угулуп турат дейт да шахтанын ичинен. Анан баягы 10 казак, бир кыргыз келип, бирден тиги эмени көмүрдү чапканда, ар бир кетип аткан көмүр, түшкөн көмүр ойлогула, ошо бирден немисти силер атып атасыңар деп. Ошондо 44-жыл экен да, ойлоп көрсөң, 44-жылдын аягы. Мен баягы элди, ошо жердеги коллективди баягы эмеге шыктандырганда, эмгекке шыктандырып, анан ошентип мындай ырга жамактап айтыптыр да. Талыкпастан көмүр казат билегим, тартууга күбө, ырлар жазат жүрөгүм, сен жаратып, сен жашартып тургандай сансыз завод, комбинаттын өмүрүн. Булар эми каяка барабыз, жумуштан чыккандан кийин каяка барабыз деп калса, Тыныбековский поселкага барабыз деп. Байкемдин жашаган көчөсү Тыныбековский поселок болуп айтылып калган экен да. Биз мындай көп нерсени өзүмдүн убагында айтпаганда бизге бир аз мактанчаак болуп бирдеме болуп эмесе, мынаны окугула мен кандай болгом деп айтпайт беле. Эми ушу көз өтүп кеткенден канча жылдан кийин ушул китеп аркылуу таанышып отурабыз да бул киши. Согуш бүткөндөн кийин 1946-жылдан баштап Токтосун Тыныбеков өз айылы Тегенеде башталгыч мектепте мугалим, андан кийин райондук маданият үйүндө директор болот. Ошол жерден чыгармачылыгынын оргуштаган башаты эл алдына жарк этип чыгууга кеңири жол ачат. Ырчылык өнөрдү үйрөнүп, унутулгус нускоо алган Коргоол, Барпы, Калык, Осмонкул, Алымкул сыяктуу чоң ырчыларды атасындай көрүп, залкар устаттарын дайым ыраазылык менен эскерип, оозунан түшүрбөй ырга кошуп, даңазалап келген. Анан Калык Акиев менен Фрунзеге келип, 1949-жылы филармонияга оркестрдин музыканты болуп кирип, бүт өмүрүн маданиятка салым кошууга арнайт. Мен болсам сенин ермегиң, ермегиң, ол ермегиң. Током өзү абдан ак көңүл. Ушун баланы аябайт эле, кайсы бала болсо алдынан чуркап чыкса көтөрүп, бетинен өп. Ушундай чоң адам эле да. Анан өзү айтып калчу, ушу мен эми жетим өсүп, жетимдиктин кыйноосун көп тартып калдым. Турмуштун аябай кыйналган кысталганын көрдүм. Карагандыга чейин барып окуп келдим. Анан бияка келгенде Калык Аксакал алып келет экен, Коргоолго алып жүрүп кичине. Анан Калык Аксакал алып келгенден кийин Током Калык Аксакалдын үйүндө жүрүп, анан кийин филармонияга кирет экен. Бул чыгармачылыкка келүүдө, акындыктын сырларын үйрөнүүдө буга Калык акын аябагандай чоң көмөкчү болгон. Өзүнүн атасындай кам көрүп, ал ошо чыгармачылыкта эле устат болбостон, ал үй бүлөлүк абалында дагы аны кадимкидей үйлөнтүп, жайлантып, өз үйүнөн, өзү 2 комнат үйдө 12 адам жашаса дагы, кадимкидей бир үйүн бошотуп берип, үйлөнтүп, жайлантып, анан аны бөлүп, мындай өзүнүн атасындай эле кам көрүп,
көнгүгү тууралуу, ошо калыкты ата деп, апасын апа деп ошол үйдөн бөлүнүп жайланып чыкканы тууралуу ошо калктын кыздары, балдары, кийинки урпактары айтып жүрүшөт да. Демек ошол анын ошо филармонияга алып келген дагы калык акын болгон экен да. Демек бул чыгармачылыкта бир топ мен деген байыркы учурдагы төкмөлүк өнөрдүн салттарын тутунуп алып жүргөн Осмонкул, Алымкул, Муса, Атай сыяктуу кыргыздын мен деген улуу инсандары менен филармонияда бирге иштешип, чыгармачылыгын мындай ар тараптан калыптангандыгын көрүүгө болот да. 1954-жылдан тартып Токтосун Тыныбековдун биринчи эмгек «Балдарга тилек, айтыштар, туулган жер, күз» сыяктуу ырлар жыйнактары жарыкка чыгат. Ошондой эле балдарга арналган жомоктор, тамсилдери да бар. Физода окуп, Караганда да орусча да жакшы сүйлөчү, анан орустун частушкаларын ырдап, частушкаларын бийлечү, кадимкидей бийлечү. Жанагы төрт аягы жорго деген сөз ошол кишиге төп келет да. Төкмө, обончу, жасмакын, комузчу, ооз комузчу, кылгыякты тартып ырдачу. Кээде бир көңүлү болуп турганда кылгыякта тартып ырдачу. Ошонун баары жасылбай калды да таңгары. Анын көптөгөн ырларына Мукаш Абдыраев, Калый Молдобасанов, Насыр Давлесов, дагы башка композиторлор мукам обондорду жараткан. Жүрөгүмдү ардактасам кандай мен, так ошондой ардактуусуң шаарым сен. Каным жаным, бир өзүңдө орногон, карааныңдан кагылайын Фрунзем. Эми төкмөлүк менен жазым акындардын айырмасы бар. Ал жазым акынга өтүп көп китептер чыкты да. Ошо мезгилде кичинекей китептер чыкчу, ошону током китептер чыгып атчы. Анан ошолордон алып анан биз огон чыгарып жүрдүк да. Анан канча бир 100ге жакын ырына огон чыккан. Баардыгы популярный. Ошонун ичинде менин да ырым бар. Ошондо балам ошо бир рамканын ичине батпаган киши экен да, дайыма эле изденүү, ушундай эле толкундап эле ушундай бир нерсеге булкунуп турган киши экен да. Анан эми Ал эми Барпынын Мөлмөлүм аттуу ырына текстке шайкеш обон жаратуу менен кайсы заман болбосун эл сүйгөн обонго айланган керемет чыгарма тартуулашты. Беттин көркү нур менен, белдин көркү кур менен, биз сүйгөн сулуу мөлмөлүм белгилүү болсун ыр менен. Кинабым кызыл гүл ачылганда мөлмөлүм, бир карасам жүрөгү чачылганда мөлмөлүм. Маңдай чачың баргалаң, жибегиндей мөлмөлүм, сенин ышкың бар. Бизде айылда мен кичинекей кезде бир сары радио бар эле. Анан ошол сары радиодон эртең менен 6-да ушу жалаң ушул эски залкарларды жакшы ырларды берчү. Мен бул мөлмөлүмүнө мындай баса белгилеп айтайын дегеним. Ошол эртең менен, күн эртең менен ушу мөлмөлүм ырдалчу да. А мен ким ырдаганды эле билбейм аны. Анан ошону мен мынтип үчүн көп жерде суроо болуп калат да, ушуну мындай кандай атайын даярданасың. А бул мага ошол радио, сары радио аркылуу бага өзүм жүрөгүмө, өзүм денеме баары сиңип калган экен да. Бул мөлмөлүмдө эми багы Барп атабыз, улуу залкар. Эми бул классикалык айланган ыр. Анан эми ошого Токтосун атабыз сонун кылтыр огон жазып койгон экен. Эгер мүмкүн Токтосун атабыз теге мөлмөлүмгө огон жазбаса, мөлмөлүм мүмкүн ырдалат беле, ырдалбайт беле. Анан кийин же ошол боюнча унут калып калышы да мүмкүн болчу. Бүтүндө республикабыздын аймактарында эл аралап концерт коюшуп, элдин абалын, ой туюмун, эмгегин, турмуш чындыгын, андагы каармандары ошол адамдар экенин кошуп ырдап кубат берген. Ар бир айылга барганда ал кезде кыдырып жүрчү да, ошолордун жашаган элдерин, ошолордун турмушун, мамилелерин баарын тең билип, анан эсине салып, анан ошого жараша жана ыр кылып акындыгын да көрсөткөн экен да. Ошондо досум сыртка чыгып айтат, айлана, бул киши менден да жакшы айылындагы билет экен деп. Мына ошол кездеги биздин акындардын тиги концерт берип жүргөндө мамилеси жөн эле айылга келип коюп эле концерт берген эмес, элден мурун ошо айылдын турмушун канча тиги эгерде алмасы болсо канча алма өстүргөнүн, эгини болсо канча центнерин алган, баарын билип туруп даярданып туруп барган экен да. Биз болсо туруп эле угабыз да. Ой, бул кандай импровизация деп.
аттарын да айтып, турмуштарын айтып кеткенде, бул оңой келбей ага чейин даярданган нерселер менен айтылган нерселер экен. Чөп чыгып, жердин бети дүркүрөгөн, чагылган жарык-журк этип күркүрөгөн, жакшына, жарашыктуу жаз белгиси, колхозчу кош айдаган күлкү менен. Түштүктүн баары ошо кишинин үйүнө келер эле. Өскө Чаксы району, мурун Жаңы Жол району. Ким келсе эле ошо кишинин үйүндө бапырап киши толуп эле, жатаарга жер жок. Молла Бөкөнбайда бирок көп болчу комнатасы. Анан ошол жерде бир күн айтып калды. Ой, атаңдын оозурайын тиги түштүктөн да бир үкөлөрүм келиптир. Үйгө кирип Гүлсарадан 20 сом сурап чыкты. Эмне деп сурап чыгам десем, айтты, энциклопедиянын 1-саны жарыкка чыгыптыр деп. Энциклопедиянын ошону сурап чыгып ал. Кесекке туруп келдим деп айтты. Анан эле чуркап кирдим, кирип эле эже отуруптур, чай ичип отуруптур. Тарадыңар. Анан эже Боореке китеп дүкөнүндө энциклопедиянын 1-саны жарыкка түшүптүр. Анан ошол кесекке туруп келдим, 20 сом бере турасызбы десем, жакшы болгон турбайбы, анда бизге да ала кел деп 40 сом берип атпайбы. Эмне кылар билбейм, кайра чуркап чыктым. Ой, 40 сом бер десем, атасына осулай алып келе бер дейт. Энциклопедия нече кылып алып келип үйгө катып койгом дейт, карабайсыңбы? Энциклопедия бар дейт. Жанында Кыргызстан маданият редакциясы. Аяктан 26 сом гонорарым бар, анын 20 сомун сени берди деп Гүлсарага берип коем деп. Мен эркелетип төк деп качы. Деп кабыр кесекте менин фамилиям Итигулов да. Анан ал Битигул деп качы. Эй, Битигул бер кел деп. Анан кийин эмне болду байке деп келсең, кучактап эле анан болот да. Анан эмне өбөт дейм да, анан сурайм да, байке эмне мен эмне кызмынбы сизге дейм да. Атаңны осунайын. Мен балама окшосуң, тиги Канат деген баласы бар эле, улуу баласы. Мен сени ошо уулумду сагынып кеткенден кийин сен окшосуң, анан ошондон сени ошону сагынганда сени өпкөлөйм. Сен эмне өпкөлөбөлүм мен сени деп. Токтосун Тыныбеков кыргыз өнөрүн чет өлкөлөрдө да тартуулап, Москвада өткөрүлгөн бүткүл союздук 1958 Брюссельде өткөн бүткүл дүйнөлүк 6-фестивалынын лауреаты болуп, алтын медаль менен сыйланган. Анан командировкага барабы, каяка барат, сөзсүз бизге белек алып келет эле. Бир жолу даже Латвияга барыптыр командировкагачы. Ошол жерде анан кийин джерси пальто көрдү. Жаңы чыгып, бизде Кыргызстанда жок эле анда. Анан кийин ушу Света мени ойлоп, ушуларга ылайык экен деп, командировочнун баардыгын топтоп, ошол пальтолорду алып коюптур. Анан кийин кичине өзү ошо кандай десем, ачкада жүргөн күндөрү болгон экен да, ошо бизге пальто алып берем деп. Ошо анан кийин биз Света экөөбүз кийдик, баардыгы суктанып карашты, бирок бул деле атабыздын бизге болгон мамилеси да. Токтосун атабыз бул мыкты комузчу дагы болгон экен. Анын чыгармачылыгын караганда өтө синкреттешип кеткен, бир канча өнөрлөрдүн баарын өз боюна тутунган таланттуу адам экендигин көрүүгө болот да. Мисалы үчүн ал Коргоол Шекербектердей эле комузду мыкты чертип, анын мындай бир ийне жеткир аткара алгандыгын көрсөк, Карамолдо Ыбырайдын күүлөрүн өзү кандай аткарса, алардан кем эмес аткара алган мыкты комузчу экендигин көрүүгө болот да. Андан сырткары анын бүгүнкүгө чейин ырдалып жүргөн обондору бул Жумамүдүн, Бектемир Эгинчиевдикиндей эле мыкты кулакка угумдуу, жагымдуу бир күүлөрү, обондору бүгүнкү күнгө чейин ырдалып эл арасында ошол элдик обон катары да тарап кеткендигин көрсөк болот да. Мен устат катары бул кишини көрбөй калсам дагы, бирок менин устаттарым деген китебин окуп ошондон бери устат катары тутам да. Эстебес Турсуналиев экөө эгиз козуда ээрчишип, ал убакта Союз учурунда колхоз совхозду дарылап канча деген айтыштарды жараткан экен. Анан бул кишини азыркы мезгилде 4 эле акын калган, 4 акын бизге кийинки муунга көпүрө болуп, ушул акындыкты өткөрүп берди деп сөз кылышат да. Мен андай эмес дээр элем, 5 акын болгон деп. Ашыралы Айталиев, Токтосун Тыныбеков, Эстебес Турсуналиев, Туганбай Абдиев, Замирбек Үсенбаев. Мына 5тин бири ушул Токтосун Тыныбеков болгон экен да. Токтосун байкем биринчи Ооз комуздар ансамблин түзүп, анан өзү ортосунда туруп алып туруп, анан кийин баары токтоп калгандан кийин тиги Ооз комузду Ооздун ичине салып алып туруп, анан кийин момдой ойнотчу да.
мындай карасаң билинбейт эмнеси менен ойноп аткан жөн эле. Бирок комуздун үнү чыгып атат. Ушунчалык таланттуу киши эле да. Айрыкча темир ооз комуз ансамблин түзүп, комузда да кол ойнотуп, анан бир эргүүгө кирсе, сааттап ырдай турган, жөн эле эмес маани мазмуну менен куюлуштура жамгырдай төгө келгенде, угуп аткандарда муюп кала турган сыйкырга арбагышы дешет. Тилекке каршы андай учурларды жаздырып кала турган мүмкүнчүлүк болбой калган экен. Током бардығын эле билчү. Комузду ойногондо, мисалы мен кичинекей мен комуз ойнодум, биз үйгө көп келет дегеним, гастролго келгенде же болбосо отпускага келгенде эле келчү үйгө. Шекербек Шеркулов деген абада ошо көп келчү, атамдын достору эле да. Анан чертемде, чертемде шартылдады уруп, ой эми кыйраттым деп током карап калсам, ай, сен капкакты каккылай берет турбайсың. Капкакты каккылабай комуздун үстүнөн черткениң, акылдын үстүнөн депчи. Аны мен түшүнбөйм. Мамды чертет деп чертип көргөчү, укмуш чертчү. Анан төкмөлүгү. Ошо таң аткынчакта ошо эл ошо жерде туугандар чогулат, таң аткынчактырдайт. Менен гана айтпайт. А мен таңга уктап калам аны карап отуруп. Таласта жүрөбүз. Таласта жүрсөк, анан концертибиз бүттү. Анан бүткөндөн кийин конок үйүнө барып калдык. Анан барып калсак эле анан дасторкон жайылып экен, баарыбыз отурдук, бир чыныдан чай ичтик. Анан током айтып калды, кандай эмне кылалы десе эле анан ырдап бергиле деп калды да. Ырдап бергиле, бир сыйрадан ырдап берсеңер анан эт пишип калат. Кой, кес салгансың го этти деп эле ошо деп калды. Жок, жаңы эле салдык, жылкынын эти деп калды да. Анан анда акындар баштайт да биринчичи. Ана жерден ошо током анан ошол комузун алып ошол киши ырдаганда, мен андай ырдаганы сахнадан да көргөн эмесмин, башка жактан да көргөн эмесмин. Булар бир эргегенде мен калп айтпайм, мынакей бул жерден ак көбүк чыгып, уртунан ак көбүк чыгып, ушундай берилип ырдаганда биз убакыттын кандай өтүп кеткенин билбей калдык да. Анан эле ошо бүттү. Бүткөндөн кийин эле эт чыгаралы деп калды. Кандайча эт чыгаралы деп. Ушундай эт пишканча 100 саат ушу чарчабай төккөн экен. Бир жолу Жалпакташ деген айылда өзгөндүн. Бир өзүнүн курдашы бар экен, ошонун үйүндө болуп калдык. Анан кийин көптөн бери көрө эле келем, 15 жыл болуп калды, токо сени көрө эле келем. Баары бир тең сенин ырыңды укпасам болбойт деп, Калык аксакалдын окуучусу болгон да. Ошол обонго салып, жай баштап калктын обонуна салып, салмактуу ырдап келип, анан ошол обон менен эле анан темптүү төгүп ырдап кирди током. Мен андай ырдаганын көрө элек болчумун. Биздер Орусиядан окуп келген жигит, кыргызчага анча мындай аралаш кыргыз тилинде чала була жүргөн жигит бир администраторубуз болчу. Ал өмүрүндө андай ырды укпаптыр да. Ооз ачылып саатын улам карайт, көргөзөт саатын улам карап. Ошондо мен эсимде 1 саат 38 мүнөт төктү током. Мына ошону элестетип көрчү. Андай ырдаганын мен бир эми ал сөзү кайталанган жок. Токтосун байкем ошондо эстебес токтосун деп эгиз козудай болуп, экөө дайыма бир бригадда жүрүп, айтышка да бир айтышып, ырдашса да бир ырдашып, командировкада чогуу жүргөн кездер экен. Токтосун Тыныбековдун жеке турмушуна кайрыла кетсек, жубайы Гүлсара Ырсалиева экөө 3 уул, 4 кыз, 7 баланы тарбиялап тууруна кондурган. Мен 5 класста окуп атам. Мурда мамам камыр жууруп койчу, анан мен жайчымын да, тамак жасаганда. Анан кийин ошо 5 класста биринчи жолу өзүм камырды жууруп, жайып, ошону бышырып, анан кийин дасторконго койгондо ошондо там биринчи жолу ушу кызымдын колунан дагы тамак жеп атам, ушуга дагы мен жеттим деп ошондо мен көргөм да биринчи жолу ыйлаганым. Ошо эсимде калды. Башта биз тарбияны ошо атам менен апам экөөнүн мамилесинен да баштаганбыз да, көргөнбүз да. Бири-бирине эч качан аты жөнүнөн айтпай эле токо, күкү деп. Папам, атам болсо апабызга күкү дейт эле, апам атамды токо деп ушинтип кайрылат эле да. Эч качан аттарынан жөн мындай айтпайт эле да. Биз ушундай тарбиялаган, тамак
жерде бирөө келип шапшуң этип баштабайт эле да, баардыгыбыз топтолуп бизде тегерек стол болот эле да, ошо тегеректе отурат элебиз. Анан кийин биринчи атабыз баштайт эле, анан кийин апабыз, анан кийин по старшинству дегендей. Анан бирөө жок болуп калса сөзсүз алып коет элек ошо тамактанчы, күтүш керек эле. Ушундай тарбия алып калдык да. Ошол алигиче бизде бар да, бул тарбияны мен өзүм үй бүлөмө бердим. Токтосун ата менен Гүлсара апанын кең пейилдиги айтып болгус. 2 бөлмөлүү үйгө ааламды батыргандай эле бар экен. Мен бир эсимде бар, мен кыздардан улуусу болгондон кийин дайым эле апам жанында жүрчүмүн. Бизге үйгө киши кара көп келчү, даже алыстан келген туугандар жылдап жашачы биз менен. Канча папам өзүн ечитип келген жаңы таланттарды башында жаса турган жери жок. Биздин үйдө жатып, даже айлап, жылдап жатчы. Арды эне атабыз үйлөнтүп, тоюн берген дагы убактар болду. Анан күйөө бала катары баягы тегеректеги мамилени көрүп алып, мен дагы жардам берейин деп корого чыгып, казанын жанына булоюн десем, жок балам, сен ал жерге барбаң. Сен биз үй бүлөдө улуу балдардын улуусу сенсиң. Мына ылдый жакта Канат турат, Талант турат, тагандан кичүүсү да бар. Аларга улуу болуп бергенде адамга тарбия бере турган бир өзгөчөлүгү бар да, мындай. Бир кызык нерсени айтып берейин. Жашаган жерде көп алмалуу, короодо алмалуу болчу да, мындай. Чоң алмалар, бирок алма жемиштерди аз берчү. Анан кийин кайнатамдын жоктугун пайдаланып, алма бербеген бактар эмне кереги бар деп баарын кыркып, ал кезде карликовый бактар бар болчу, ошолордун баары тең тигип коюп, мына алма берет деп. Анан кайнатам келип, короону карап, балам, бул эмне болду десем, мына ушундай алмалар көп берет, буну эскирип калыптыр деп өзүмдүн аргументимди айтсам, ал айтты, эми алмаларды базардан сатып алса болот. Бирок бияктагы короонун көркүн, анан көлөкөнү кайдан табабыз эми деп айтып коюп басып кетип калды. Бирок бул мага чоң сабак болуп калды. Анан кийин мына биз орус мектепке барып, көп нерсени түшүнбөй өсүп калыптырбыз да. Үйгө залкар адамдар келет эле. Төкмө акындар, Осмон Култай атабыз, Бөлө Балаев. Анан дагы Саяк байке да келет эле. Биз баарын байкеле дейт элекпиз да. Алар да жаш эле да. Дагы көп келсе, анан сөзсүз батпай калат эле да диван кресло. Ошон үчүн жерге салып эле, төшөктөрдү салып отуруп четти ырдап берет эле да. Футболго бардык. Стадион Спартакта үй жанында эле болчу да. Анда Алга менен да бир команда ойноп атканда, анан улуу байкем Канат ошо Алгада ойночу да. 11-чи номер болчу, футболкасында калыр эсимде бар, кызыл. Анан ошо эки тайын ортосунда чыгып кичинекей балдар 15 минут футбол ойночу да, дерди, чтобы завлечь, развлекать. Анан гол киргизди ошо байкемчи. Тегеректе отурган кишилердин баарын ээрчитип үйгө келди да. Жүргүлө, мен балам гол киргизди деп. Бир 20-30 чакты кишилердин баарын орус тааныбайт, эч ким жаныбызда отурган баарын эле жүргүлө, бу менин балам гол киргизди деп үйгө алып келип, ошо кайра эт салдыртып, тамак бышыртырып, мамам эмне болду десе, ошо Канат гол киргизди деп. Токтосун Тыныбеков 1982-жылы узакка созулган оорунун айынан эр ортону 55 жашында эле дүйнөдөн кайтат. Мен үй бүлөдө эң кичүү кыз элем. Атам мени аябай эркелетчү, ошол эсимде аябай калды да. Атамдын эң жакшы көргөн күйүүсү мөлмөлүм болчу. Эсимде калган, атам ооруп атканда мен айткам, ошондон, папа дечүбүз да. Пап, мага ойноп бересизби мөлмөлүмдү деп. Кел кызым, мага комузду алып келчи деп
айтты эле. Ошондо атам кроватта жатканда анан комузду алып келсем, атамдын мөлмөлүмдүн күүсүн чертип, бирок ырда алган жок да. Анан карасам, папам ошол көзүнөн жаш агып атат да. Анан мен билмексем болуп карап турдум, папам чертип, анан кызым алып койчучу комузду, чөтө колум ооруп кетти деп калды да. Ошондо мен 10 класста элем, атам ооруп атканда. Анан 10 класста сентябрда, 29 сентябрда атам каза болду. Эми Токтосун агайдын чыгармачылыгынын ушундай ар түрдүү кырдагы чыгармачылыгы бүгүнкү күндө кандай изилденип атат, кандай жарыяланып атат деген маселеге келгенде, бул биздин Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын фондунда бир топ материалдар бар. Андан сырткары жанагы биздин Кыргыз радиосунун Алтын фондунда жазылган бир топ чыгармалары боюнча портреттик мүнөздөгү илимий изилдөөлөр буга чейин жазылып, кыргыз адабиятынын тарыхы деген 10 томдук эмгек бар. Бул 3 ирет басылды. Ошол 3 ирет басылганда улам жаңыланып, улам толукталып, улам ошо портреттик мүнөздөгү изилдөөсү кирди. Андан сырткары 2015-жылы мамлекеттик тилди сактоо жана тил саясатын жакшыртуу боюнча улуттук программа болгон. Ошо программанын алкагында Залкар акындар деген өзүнчө 15 томдук серия 2-чи ирет басылды. Ошол басылышында дагы ушул Токтосун агайдын ырлары, агайдын термелери баары ошол китепке кирди. Андан сырткары ошол эле программанын алкагында айтыштардын 7 томдугу кирди. Ошол 7 томдукка дагы Токтосун атабыздын эстебес менен, Алымкул атабыз менен жана башка бир акындарыбыз менен филармонияда жүргөндө айтыштарынын эң мыкты делгендеринин баарын терип-тепчип киргизилди. Андан сырткары бүгүнкү күндө ошол агайдын чыгармачылыгы боюнча өзүнчө бир диссертациялык изилдөө кылганга тема берилип, азыр изилдөө учурунда процесс жүрүп атат. Кенже эпосторду дагы мындай ийине келтирип, өзүнүн вариантын жаратууга мүмкүнчүлүгү бар акын катары көрсөк болот. Бирок ошол бул өзүнүн келинчеги апабыздын айтуусунда дагы ошол кийинки өмүрүнүн акыркы жылдарында ооруп калганда айтат дейт. Мен ушул оорудан айыксам, жалаң ошо кенже эпостордун иштеп чыгып, ийине келтирип, өзүмдүн бир вариантымды жазсам деген оюм бар деп айтып жүргөн. Бирок ошол тилегине жетпей калды дейт да. Демек, бул ошол элдик эпосторду дагы кайрадан иштеп чыгууга мындай жан үрөп киришкен. Мына Кудай буйруса жакында республикалык айтышын кылалы деп турабыз. Ошол жерде дагы Токтосун жөнүндө ушул акындар билип, окуп, ошол Токтосун жөнүндө ырдап, кайра жанагы 4 акын калган деген ордуна 5 акын болгон деп айтылса деген гана мен ушул тилек менен азыр киши Токтосундун 95 жылдыгы үчүн чуркап аракет кылып атабыз. Нукура таланттын өмүрү өз ээсинин өмүрүнөн узун болот. Токтосун Тыныбековдун кайталангыс, жаркын элеси кыргыз элинин көнүргүс маданиятынын казынасында насыйкат болуп жашай берет. Акара көйнөк паризату, агыры дурбай кол узату, паризату, паризату, дары чаңдан кол узату. Açılışın akmandın o, kozo suda parizatı. Maskılışın çangentin o, kozo suda parizatı.